Урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна дайындоого Чечейбаев Эркин Маратовичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине туруктуу өкүлү Абытовго жүктөйм. Сиздерди урматтуу менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Чечейбаев Эркин Маратович 1974 жылы Бишкек шаарында туулган, улуттук кыргыз, жарандыгы Кыргыз Республикасы, билими жогорку. 1997 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын, 2015 жылы Маастрихт университетин магистр ден соолук медицина жана табигый илимдер факультетин Голландиядан окууну бүтүргөн. Профилактик иш жана санитардык врач адистигине ээ болгон. Кыргыз, орус, англис тилдеринде сүйлөйт. Эмгек иши 1997 жылдан 1998 жылга чейин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментте уюштуруу методикалык бөлүмүндө санитардык врач болуп ишин баштаган. 1998 жылдан 2000 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда жетектөөчү адис, башкы директордун жардамчысы болуп иштеген. 2000 жылы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде реформаны ишке ашыруу, координациялоо башкармалыгында ооруканаларды реструктуризациялоо компоненти боюнча консультант болуп иштеген. 2000 жылдан 2008 жылга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда саламаттык сактоо саясатын талдоо борборунда саясат талдоочу болгон. 2008 жылдан 2017 жылга чейин коомдук саламаттык сактоо системасын жакшыртуу боюнча Францияда менеджер болуп иштеген. Ошол эле жылдары 2009-2017 жылдары дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда дүйнөлүк банк көз карандысыз консультант болуп Испанияда кызмат өтөгөн. 2017 жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Женева шаарында, Швейцария штабында, штаб-квартирасында жетектөөчү адис болуп иштеген. 2018 жылдан 2020 жылдарга чейин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде министрдин орун басары. 2021 жылдан 2022 жылга чейин Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жол кырсыктарынан кийин чара көрүү долбоорунда консультант болуп иштеген. 2025 жылдын 3 февралында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде министрдин милдетин аткарыш боюнча президенттин жарлыгы менен дайындалды. Урматтуу депутаттар, талапкерге макулдук берип коюңуздарды суранамын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор бар экен, табыла бериңиздер. Борбордук трибунага келип жооп берсеңиз. Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Эркин Маратович, я вас поддержу, но очень вас прошу. Вот с сегодняшнего дня везде и всюду преследуйте министра финансов. Предыдущий министр, он ходил под мышкой у руководства и врал то, что врачи получают хорошую зарплату. Врачи получают низкую заработную плату. Вы должны у министра финансов каждый день требовать, чтобы он поднял эту заработную плату. Пусть где-нибудь найдет эти деньги. На все мы находим, врачам почему-то не находим. Если вы этого не сделаете, врачи также продолжат, они люди, они такие же человеки, хотят жить, не выживать, жить хотят. Они хотят строить дома, кормить семьи, обеспечивать семьи. Хотят не существовать, а действительно быть людьми. Поэтому им нужна заработная плата, хорошая нужна. И если этого не сделать, они также будут продолжать наниматься в фармкомпании как рекламагенты, навязывать лекарства, делать непонятные операции, что-то лишнее отрезать как будто бы, и придумать способы, как содрать деньги с граждан. Поэтому обвинять их, что они взяточники, плохие люди, прежде чем сажать их, надо создать условия. Второе, я вас очень прошу позаботиться о наших гражданах, которые ходят в больницы, везде очередь, не могут получить квалифицированную помощь, болеют. И в основном Министерство здравоохранения занимается только болеющими людьми. Мы все деньги тратим на болеющих людей. И мы не тратим деньги вообще никак на профилактику здоровья. Мы только на сердце уже, когда у человека все сердце болит, на сахарный диабет, когда он уже на иголке сидит. Но мы должны до этого предпринимать меры. До этого.
У меня большая просьба, вот с сахаром разберитесь, с потреблением огромным. Надо разобраться с алкоголем, табаком. Да много у нас где сфер, спортом люди не занимаются, со смогом что-то делать надо, да, потому что здесь абсолютно ничего не делается, к сожалению. Я прекрасно понимаю, это огромный пласт работы, но вы обязаны этим заняться вот с сегодняшнего дня. Вот хотел бы послушать немножко, вот, что вы будете делать вот в такой ситуации, когда катастрофически денег не хватает, и когда мы занимаемся только болеющими людьми. Дастан Далабаевич, большое спасибо за прекрасный вопрос. Я бы хотел, чтобы не отнимать у вас много времени, просто отметить основные направления, которые я считаю наиболее приоритетными в развитии здравоохранения. И тогда, возможно, у многих депутатов отпадут вопросы. Первая задача поставлена, это, конечно, борьба с системной коррупцией на уровне менеджмента. Это касается не только... Это не касается простых врачей, это касается людей, принимающих решения на уровне центрального аппарата Минздрава, республиканских организаций, главврачей, людей, которые осуществляют закупки и тратят государственные деньги. Системная борьба с коррупцией поставлена как одна из наиболее важных приоритетных направлений моей деятельности. Это первое. Второе, это, конечно же, обеспечение населения доступными лекарствами и изделиями медицинского назначения, доступными не только финансово, то есть внедрение ценорегулирования на социально значимые товары, такие как лекарства, обеспечение физической доступности, географической, чтобы в отдаленных регионах у населения была возможность приобрести необходимые им медикаменты. Сейчас в Кыргызской республике с этим большие проблемы. Третье. Ну, вы все знаете вопрос с Кыргызфармацией. Сама идея ценорегулирования медикаментов, она прекрасная и замечательная. Но механизм реализации нужно проработать. Нужно внедрять в пилотных проектах, отработать все механизмы, чтобы больницы не страдали от нехватки медикаментов, чтобы люди были обеспечены необходимыми лекарствами в любое время. Поэтому мы будем сейчас анализировать проблемы, сложившуюся ситуацию с обеспечением медикаментов, и потом мы внесем свои предложения. Предварительные предложения у меня уже есть, я их озвучил в комитетах и при встречах с депутатами. Эркин Маратович, Да. по поводу лекарств вы правильно сказали. Министерство здравоохранения не должно заниматься бизнесом. Оно занялось, к сожалению. Вот эта проблема огромная. Лекарств не хватает, потому что практически уничтожили, мы создали монополию в государстве и создали монополию отдельных частных компаний. Вот поэтому лекарств не хватает. Постоянно мы здесь поднимаем эти вопросы. Кыргызфармация, то, что говорит 100% обеспечено, обман настоящий. Поэтому большая просьба тоже с этим разберитесь. Да, Дастан Далабаевич, я с вами согласен. Хорошо. И, Пожелания, да, к вам? Такие. Да, спасибо. И надежды. Третье направление, это, конечно, должно быть продолжено направление по укреплению стационарной службы. Те мероприятия по строительству, ремонту наших больниц, по обеспечению их необходимым медицинским оборудованием должны быть продолжены. Состояние нашей стационарной службы по стране достаточно плачевное, и эта работа должна быть продолжена, особенно в регионах, в отдаленных регионах, в районных центрах. Должны быть построены новые клиники. Но у нас клиники строятся за счет фондов, за счет разных средств. Другая важная проблема, это, как вы сказали, Дастан Далабаевич, это кадровый вопрос. Ощущается нехватка медицинских кадров не только в регионах, там, скажем, в отдаленных по понятным объективным причинам, но даже в столице, в городе Бишкек, в городе Ош не хватает врачей, среднего медперсонала и так далее. Вы правильно сказали, что поднятие заработной платы, достойная заработная плата для медицинского персонала, это является основным, третьим, очень важным направлением. И здесь тоже предварительные наметки есть, которые мы сейчас проведем комплексный анализ, и мы дадим и парламенту, и руководству на обсуждение. Мы должны этот вопрос с вами решать, да. Насчет
повышения заработной платы. Действительно, Хорошо, хорошо. текущая Всё, ситуация, хорошо. да, около 30. И последнее, очень важно, я бы хотел отметить, что необходимо развивать профилактику и предупреждение болезней, потому что действительно сейчас система здравоохранения заточена на лечение больных, на устранение последствий. Но мы должны ставить себе уже другие цели. Мы должны ставить себе цели повысить среднюю продолжительность жизни людей, чтобы люди стали жить дольше, чтобы старость была более качественной, чтобы наши пенсионеры, выйдя на пенсию, не ходили по больницам, а жили качественную, здоровую жизнь. И вопросы профилактики, уважаемые депутаты, я хотел бы вас попросить, чтобы нельзя уменьшать финансирование больниц и лечения лечебных учреждений, но такой же бюджет нужен на профилактику и развитие общественного здравоохранения. Всё В данное правильно. время 5% бюджета здравоохранения расходуется на профилактику. Уровень кадровый, научный, инфраструктурный требует развития в этой области. И в этом плане я надеюсь на вашу поддержку. В принципе, эти 4 направления я считаю основными для развития. Это кадры, лечебные услуги, профилактика и борьба с коррупцией. Спасибо. Рахмат. Кейинги сөз Өмірзақов Сүйінбек Абылдаевичте. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы? Урматтуу Эркин Маратович, сиз эми бул тармакта саламаттык сактоо министрлигинде буга чейин иштеп келгенсиз. Азыр 4 багыт боюнча өзүңүздүн көз карашыңызды айтып кеттиңиз, кандай иш алып барасыз депчи. Ушул сиздин көз карашыңыз, алдыга койгон ушул пландар, максаттар ишке ашсын. Мен сизге айта турган биринчи суроом бере турган. Эл аман мамлекеттик аптека боюнча. Эмнеге мен бул маселени көтөрүп атам? Адамдар, биздин жарандар ооруганда биринчи кайсыл жакка барат? Аптекага барат. Врачтан мурун да барышат аптекага. Бул эл аман деген аптеканын негизги максаты эмне болгон? Эмне максатта биз ачтык бул аптеканы? Биздин элге, жарандарга сапаттуу, арзан, калкка өз убагында жеткирүү боюнча болгон булчу. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат эл аман аптекасы? Барса эл аман мамлекет аптекада дарылар жок, дары-дармектерчи. Ошон үчүн ушул маселени эл аман аптека боюнча биздин мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү биринчи башында туруп ачыклаа деген ушуну. А эмне болду аягында? Жок мына. Мына барып карап көрүңүз, дары-дармектер. Сапаттуу, арзан дегенбиз жок алчы. Калкка жетиш керек. Ошол максат ишке ашпай калды, ушуну жакшы көзөмөлдөңүз. Экинчи айта турган нерсем, азык-түлүк коопсуздугун жакшы көзөмөлгө алыңыз. Чек арадан кирип атканда бажы кызматы менен айыл чарба министрлиги сиздин да кызматкерлериңиз турат. Бүгүнкү күндө сапатсыз азык-түлүк кирип жатат. Кошулмалары көп азык-түлүктөргө. Адамдардын баары эмнеден ооруп атат? Сапатсыз продукциядан. Мына мен азыр бир дүйнөлүк бир маалыматка токтолоюн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык дүйнө жүзүндө бир жылда 600 миллион адам башкача айтканда планетанын ар бир 10 тургуну булганган тамак ашты колдонуу кесепеттеринен жыл сайын 420 миң адам өлөт экен дейт. Тамак аш аркылуу жуккан оорулардын 40% 5 жашка чейинки балдарга туура келет экен дейт. Жыл сайын дүйнө жүзүндө 125 баланын өлүмүнө алып келет экен дейт. Сиз мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда иштеп келгенсиз. Урматтуу Эркин Маматович, биринчи мына азык-түлүк коопсуздугуна жакшы көңүл буруңуз. Мына караңыз, өзүңүз бир күн чыгыңыз, Глобусту караңыз, Народный магазин караңыз, кичине базарларды караңыз. Сапаты жок мөмөлөр сатылып атат ошол жактачы. Анан оорубай ким ооруйт мунучу? Бардыгы эле кымбат тамак аш алып жей албайт, пасовый пенсия алгандар бар. Ошон үчүн биринчи мына азык-түлүк коопсуздугуна жакшы көңүл буруңуз. Эгерде биз ден соолугубузду чың кылабыз десек, элдин ден соолугу сак болсун деп, биринчи азык-түлүк продукциясына жакшы көңүл бурушубуз керек. Мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм, ушул багытты жакшы караңыз. Рахмат. Кейинги сөз Ажибаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Эркин Маратович, сиз чоочун адам эмессиз, бул министрликте буга чейин эмгектенгенсиз. Буюрса кандидатураңызды колдоп беребиз. Сиздин көңүлүңүздү бир 4 маселеге бургум келет. Бул маселелер Лейлек районунун Борбордук ооруканасы боюнча, экинчиси Кулунду айыл өкмөтүнүн ооруканасы, үчүнчүсү бул Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн ооруканасы да. Ушул ооруканаларга өзгөчө бир көңүл бурушуңуз керек. МЧСтин
авариялык абалда деген заключениелер бар. Буга чейин дагы министр менен сүйлөштүк эле. Минфинге тийиштүү кагаздар кеткен. Ошол боюнча бир өзүңүзгө жазып алып, өзгөчө бир жакшы иш алып барып берсеңиз, бул райондун ичиндеги айыл өкмөттөр, чек арага чектелген айыл өкмөттөр ушул 3 оорукананын имаратын жаңылап берсеңиз, сиз тарыктап калган бир министр болот элеңиз да. Кудай буйрса ошол 3 маселеге өзгөчө көңүл буруп берсеңиз, анан жана комитетте өзүңүз айтып кеттиңиз, дары дармектерге өзгөчө көңүл бурам депчи. Мен сизге бир айтып кое турган маселе, азыркы күндө дарыканаларга кирсеңиз, элементарно ошол эле жанагы антигриппин боюнча түрү көп да. Сиз ушунун санын эмес, сапатына бир өзгөчө көңүл бурсаңыз, бир 30 түрү бар антигриппиндинчи. Ошонун бир 10 түрүнү калтырсаңыз дагы бир жакшы бир иш алып барган болосуз да. Элге бир ошо сан эмес, сапатына бир өзгөчө көңүл буруп, ошол боюнча жанагы иш алып барсаңыз жакшы болот. Анан акыркы маселе бул эл аралык уюмдарда эмгектенип келипсиз да. Ошол жактан гранттарды, жанагындай донорлорду тартканга бир аракет кылсаңыз, ал жерде өзүңүздүн бир тажрыйбаңыз бар болуш керек. Ошол боюнча бир иш алып барып, ошол жана мен 3 оорукананы айттым эле, ошол боюнча бир кыскача жооп берип коюңузчу, 3 оорукана боюнча. Рахмат, Чыңгыз Ильяскожоевич, туура суроону көтөрүп атасыңар. Мен кечинде министрликке представление болуп, кеч бою, түнү бою ошол дары дармекти камсыздоо маселесин изилдеп баштадым да. Біз справкаларды окуп, эми бул элеман аптекалар, кыргыз фармация, ГП, көйгөйлөр бар, биз аларды изилдеп, бул системаны реформалоого сунуштарды беребиз. Азырынча мен кандай кылыш керекти айта албайм, бирок эл аралык тажрыйба бар. Кантип биздин элдерди жеткиликтүү дары дармектер менен камсыз кылса болот. Анан азык түлүк коопсуздугу жөнүндө да айтып кетти урматтуу депутат. Албетте биз азыркы учурдагы мамлекеттик санэпиднадзордун укуктарын көбөйтпесек, ветеринардык бизге карабайт, бирок экөө чогуу иштебесе, азык түлүктүн коопсуздугун камсыздоо проблемалуу болуп турат. Мен албетте силерге мыйзамды өзгөрүү менен сунуштар менен келем. Ветеринарлар менен чогуу биз ошол мыйзамдарды алып келебиз, колдоп берсеңер, азык түлүктүн коопсуздугун биз албетте камсыздоо керекпиз. Башка суроо, азык түлүктөр кечиресиз. Мен сизге жана азыр бул жерде отуруп, жардамчыларыңыз дагы жазып алса керек. Жанагы Лейлек районундагы 3 больницаны жазып алдык. Оорукананын имараттары боюнча. Буга чейин сиз жаңы министр болуп келип атасыз буюрса. Ошол унутулуп калбасын деп атам да, эски министр менен бул иш алып барылган. Ошону кайрадан улантып, акырына бир жеткирип койсок, бир жакшы жыйынтык болот эле да. Ошону айтып атам мен сизгечи. Унутулуп калбасын депчи. Ошол ишиңизге ийгилик. Буюрса кандидатураңызды колдоп беребиз. Рахмат. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат чоң. Эркин Маратович, мен сиздин ошол бүгүнкү талапкерлигиңизди алып келип атышат, мен колдойм. Урматтуу төрага бир сунуш бар эле да. Азыр 40 киши жазылды. Ошол жазылууга чек коюп койсок. Себеби кайра жазылуу башталды ужачы. Ушуга бир сунуш берет элем, чек коюп берсеңиз. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мындай кылбайлы, саат 12:55 чейин суроо жооп кылайлы дагы, анан тыныгуунун алдында добуш берейли. Анткени бул саламаттык сактоо тармагында көйгөй аябай көп, маселе чоң, бул жерде биз кармабай ишке киришсин, ишти жасасын. Туурабы? Анда ошо саат 12:55 чейин суроо жооп уланат, андан кийин
добуш берүүгө өтөбүз. Сөз суроо берүү үчүн Козуев Алишер Абибуллаевичте. Рахмат. Тургунбек уулу Нурланбек. Урматтуу Эркин Маратович, бул жакта. Эркин Маратович, сиз эми өмүр баяныңызды окуп чыктык. Өмүрүңүздү ушул медицина тармагына, саламаттыкты сактоо тармагына арнап бир топ жылдан бери ушул тармакта эмгектенет экенсиз. Мен ойлойм эми урматтуу президентибиз дагы өтө чоң бир ишеним менен сизди бул тармакка сунуштап атат. Эми албетте сиз көптөгөн өзүңүздүн реформаларыңызды кылат болушуңуз керек. Менде бир суроодо, мисалы бул мезгилге чейин Алымкадыр Сабирдинович иштеп кетти, ал киши дагы колдон келген аракетин кылып жакшы иштерди жасады. Ошого отурлай эле сиз Алымкадыр Сабирдинович баштап койгон иштерди аягына чыгарып, дагы кандай ойлоруңуз бар ошол боюнча? Негизи бизде саламат сактоо системасын өнүктүрүүгө арналган мамлекеттик стратегия бар, 2030 жылга чейин бекитилген. Ошол стратегия ылайык ишти жүргүзөбүз. Саламат сактоо министрликтердин жумушуна мен баа бере албайм. Биз бирок ошол жумуштарды улантып кетебиз. Анткени негизги идея, негизги стратегия туура. Бул жанагы профилактиканы өнүктүрүү, больницаларды өнүктүрүү, врачтарга маянаны көбөйтүү, элдин ден соолугун чыңоо деген максаттар коюлган программа, план действий бар. Биз аларды обязательно улантабыз. Балким анализдеп бүткөндөн кийин кандайдыр бир механизмдерди, реализациянын жолдорун биз сунуштайбыз. Бирок баягы негизги максаттарды жетишүүгө биз реформаларды улантабыз. Рахмат. Эркин Маратович, өзү негизи эң чоң байлык ден соолукта. Ар бир жарандарыбыздын ден соолугу чың болуш керек. Ошого утурлай, мисалы акыркы күндөрдө мурунку ВИЧ инфекциясы сыяктуу, кургак учук сыяктуу оорулар артта калып, азыркы күндө эң мындай чоң бир проблема болуп аткан бул вирустук гепатит оорусу күч алып атат. Ошондуктан эми сиз мына зарубежде иштеп жүрүпсүз. Эмне себептен биздин мисалы гепатит менен оорулошуп бараткан кишилерибиз сыртка чыгыш керек. Ошол мурдагы иштешкен өзүңүздүн бир кесиптештериңиздерден кеңеш сурап, бул жака бир жаңы бир долбоор ачсак жакшы болмок да. Себеби азыркы шаарда мындай саналуу гана гепатологдор бар экен. Көпчүлүгү жаштар болуп, мындай ар кандай түшүктөр болот. Ошол боюнча бир планыңыз барбы, бир ойлор? Баягы мындай бекитилген план бар деп мен азыр айта албайм. Мен жумушка жаңы эле киришип атам, бирок көз караш бар. Гепатит Б жөнүндө айтып атсаңар керек, бул обязательно өзүңөр билгендей вакцинация башталды. Бирок уже ооруп калган пациенттерди, баягы цирроз менен ооруп жаткандар, трансплантацияга муктаждуу пациенттерге биз жардам көрсөтүбүз керек. Албетте өзүбүздүн трансплантологиялык борборлорду өнүктүрүшүбүз керек. Мына бул жагынан дагы өзүңөр билесиңер, менден мурун деле саясат жүргүзүлүп атат, трансплантология центр ачылып атат Бишкекте, Ошто. Биз ал жумушту бүтүрүшүбүз керек. Анткени муктаж болгон адамдар аябай көп. Мен ал жагын улантууга вада берем, ооба. Рахмат. Анан эми азыр жана аптекалар боюнча сөз болуп атат. Азыркы күндө эң коркунуч мына бул аптекалардагы жанагы психотроптук таблеткалар, психотроптук препараттар. Биздин жаштарыбыз, студенттер, школьниктер көп пайдаланып, ата-энелер көп кайрылып атат. Ошол боюнча да сунуш катары сиз өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Себеби эми өзү кандай болбосун сиздерде ар бир учет бар да, кайсы таблетке келип атат, кайсыл тарапка иштейт. Ошолорду мындай катуу бир катаал бир жазага тартып, текшерүүлөрдү жүргүзсөңүз жакшы болмок. Себеби элдин көйгөйү болуп атат да. Анан ошого турай эле сунуш, мисалы мына бул түштүктө Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областында азыркы күндө биздин жарандар онкогематология борборуна муктаж. Ошого көңүл бурсаңыздар, эми бардыгы борборго келгенге шарты болуп калат экен, болбой калат экен ошол тармакта. И ошондой эле бул Ош областында кан борбору бүгүнкү күндө абал өтө начар. Сиз биринчи кезектеги бир Ошко болгон сапарыңыздын алкагында ушуну да бир программаңызга киргизип, кан борбору боюнча бир өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз жакшы болот. Эми
практика көргөздү, кандай гана жагдай болбосун биринчи кезекте ушул кан борборлору биринчи жардамга муктаж болот экен. Ишиңизге ийгилик, мен сиздин кандидатураңызды колдойм. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Чойбеков Бактыбек Каныбековичте. Рахмат, урматтуу төрага. Эркин Маратович, Кудай буйрса азыр депутаттарыбыз колдоп берсе, сиздин жалпы кыргыз элинин саламаттыгы сиздин колуңузда болот. Сиз ар бир жаран үчүн жооптуу болосуз. Ошон үчүн сизде эң чоң көйгөйлөр, мынакей мен өткөн жумада эле ар кандай маселелерде Талас областындагы үй бүлөлүк медицина борбору боюнча маселе көтөрдүм эле. 49 штаттык бирдиги бар. Бирок ошол жерде 14 эле врач иштеп атат. Калган мынакей штаттардын баардыгы вакант болуп турат. Бул Талас шаарында эле эмес, бул жалпы региондордо ушундай кадр маселеси. Кадр маселесин кантип чечесиз? Ошону айтып коесузбу? Кадр маселесini чечиш үчүн мына буга чейин айтып кеткендей, албетте врачтарга мындай достойный зарплата бериш керек. Алар пациенттерден аларды баягы доолатпай же пациенттер врачтарга уялып бере албай деген ситуацияны өзгөртүш керек. Бир жагынан албетте мамлекеттик бюджеттен айнаны көтөрүш керек. Бул жагынан пландар бар, мен билгенче. Экинчи жагынан негизи баягы эл аралык опыт көрсөтүп атат да, эгерде биздин больницалардын баягы юридикалык формасын өзгөртсөк, больницаларга укук берсек, легалдуу түрдө прибыль алууга зарабатывать этенге укук берсек, главврачтар өздөрү баягы жалаң гана лечебный услуга аркылуу акча таппастан, ошого баягы сопутствующий, мисалы үчүн мындай бар да, мисалы үчүн Эстонияда, бүт Эстонияга 2 гана чоң больница бар да, бирөөсү столицасында, бирөөсү югта. Бүт Эстонияны тейлейт 2 эле больница, бирок бул 2 больница аябай чоң. 2000-4000 койкалыктар, алар мусоросжигающий заводу бар, башка организациялардын мусорун жагып беришет, акча алышат. Жанагындай химчисткалары бар, өзүнүн гана баягы постельный бельесун жуубай, башка уюмдардын химчистка услуганы апарат дагы, бирок алар легалдуу түрдө леченияны платный кылыш керек да, акчаны баягы төлөш керек да. Негизи бул баягы больничный услуга эң кымбат услуга да. Азыр бизде тилекке каршы Советтер Союзунан калган мындай бир тарых болуп калды. Жылына 2 жолу больницага барып жатып, профилактика кылабыз, профилактический обследование кылабыз, мындай регулярный лечение кылабыз деп жатканга мүмкүнчүлүк бар. Негизи больничный услугаларды алыш үчүн бул кымбат болуш керек, бул экстренно болуш керек, бул аябай технологичный операциялар жасаш керек да. Ошон менин оюм, бул жеке менин оюм, биз буну эксперттер менен талдап, изилдеп, сунуш беребиз. Бирок жанагы ушул врачтардын айлык маянасын, алардын ушундай достойный жашоо турмушун биз легалдашыбыз керек. Эркин Маратович, сиздин баягы эл аралык тажрыйбаңызды, анан биздеги баягы менталитетти чогуу биргеликте бир иш алып барыңыз. Анан биз эл аралык тажрыйба деп туруп эле баардык кымбат бардыгына койсок, бизде колунда жок жарандарыбыз дарыланбай жүрөт бүгүн көчөдө. Анткени колунда барлар баягы жеке менчик баягы ооруканаларга кетип калып атат да. Ошон үчүн мен мынакей сизге чейинки министрдин айткан сөзү бар эле, 100 миңден ашык айлык алат деп. Врачтарыбыз региондо. Бирок мен сизди бир много үй бүлөлүк дарыгердин айлыгын айтып коеюнчу сизге. Семейный врачтын окладында 22.880 сом, в услуга лет 6.864 сом. Категориясы үчүн 6.000 сом, жалпы 35.744 сом алат экен. Колунда соцфонд, налогтон башкары 28.237 сом алат. Бул кандай жашайт анан бул менен? Кантип кадрларды сактайбыз биз анан? Мен дагы сунуш бергем, ушул жанагы ординатурасын бүткөн, бүт элек ординатурасын окуп аткан ошолордун баардыгы региондорго алып барып, балдарды, эркек балдарды, ушул
hakimler менен, губернаторлар менен чогуу биргеликте иш алып барсаңыз жакшы болот да. Себеби дегенде жатакана, тамак аш маселелерин ал жардам берсе, сиздер ошол штаттык бирдигин ошол баягы эң жогорку оклатын берип туруп ишти алып барсаңар, аларга стимул болмок да. Жашыраак врачтарды ошентип кармабасак, айыл жергесинде, региондордо маселе болуп атат. Урматтуу Эркин Маратович, ушул жагын жакшылап көңүл буруңуз. Биз колубуздан мынакей сиз айтып атасыз, мыйзам долбоорлорун алып келем, жаңы реформа кылам деп атат. Биз сизди мынакей колдоп бергенге аракет кылайлы. Мыйзамдарыңызды колдоп берели. Эң негизгиси биздин элибиздин саламаттыгы. Ошону эсиңизден чыгарбаңыз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, Эркин Маратович. Биз жакында эле фракция менен Орловка шаарына барып келдик. Жакшынакай бир заңгыраган, жаңы мындай жакшы капремонттон өткөн больница бар экен да. Бирок тилекке каршы ал жерде хирургияны жаап салыптыр, инфекцияны жаап салыптыр, анан кийин родильныйды жаап салыптыр. Эми түшүнүп атабыз, баягы эми шаардын калкы аз деп жаттыбы же бирден бир сурасак, жана ошол жерде врачтардын, региондо жүргөн врачтардын айлыгы аз, жана шарты жок, үйү жок деп жаап салдык дейт да. Бирок реалдуу түрдө ал жерде жарандар, мисалы эми родильный, өзгөчө родильныйга, ладно, хирургиянын мейли, түшүнүктүү. Но инфекционный же хотя бы родильныйын карап койсо болот эле да. Кемин жакын, кеминге чейин бар же бияка токмокко чейин бар деп коюптур. Эми айымдар эми жолдон анан жетпей калса кандай болот? Бир жакшынакай бардыгы оборудованиясы бар экен, ичинде бардыгы аныкталган экен, түзүлгөн экен, шарттары бар экен. Болгону кичине ошого шарт түзүп иштетип берип койсоңуз жакшы болот эле. Ошого бир көңүл буруп койсоңуз. Анан ошол эле маселени азыр коллегалар айткандай, айлыктарын сурадым. Канча аласыңар десем, медсестралар 7000 алам дейт, 8000 алам дейт. Ушул маселени да карап коюш керек эми. Албетте 7000, 8000ге эч кандай иштете албайсыз. Анан отток врачтарды, ошол айылдан отток болгон врачтарды чындап эле шарттары, үйлөрү жок да. Мен билбейм, ГИК аркылуу кыласыздарбы, же аларга өзүнчө үй алганга жанагындай төлөп берилеби, бирок бул каралбай келген. Ушуну сиз как жаңы министр катары өзгөчө бир карап койсоңуз. Жакшы кадрларды айыл жерлеринде кармап калганга аракет кылайлы. Бул бир. Экинчиси, цифровизация деп көп айтабыз да. Анан мына жакында эле, жаныбызда эле мына даже спецполиклиника бар. Өзүңүз деле бир байкап кирип көрсөңүз. Карточканы толтурат ручной. Анан ошону эле кайра отуруп алып кечке компьютерге киргизет. Мурда эми карточка толтуруп чыгып кетсең, азыр 5 мүнөттөн кетсе 10 мүнөттөн кетип калды да. Өздөрү да тажап бүттүрчү. Же келиңиз до конца уже өтөлү цифровизацияга. Кадимкидей эле уже ошо компьютерден жазайлы. Анан ал программный обеспечениени сиз эми жакшы түшүнөсүз анда. Программный обеспечение жеңилдетип койсо эле болот. Келип отпечаток пальцаңды кой, бүт немеси чыгып калсын өзү менен. Туурабы? Ошол жерге киргизип кой. Киргизгенде дагы баягы группа болезньдерди киргизип койсо заранее, ты только щелкаешь и тандап киргизип коюшуң керек. Аны да жазып отурат да, кеч канча убакыт кетирет. Ушул сыяктуу нерселерди да карап койсоңуз. Үчүнчү маселе. Бул жанагы врачтардын эми баардыгы эмес, врачтардын баары жакшы, бирок кээде айрым жерлерде эптеп эле кесиш керек да. Эптеп эле кессем, эптеп эле акча алсам. Мына мага кече эле балыкчыдан бир Мирлан деген жаран кайрылды, Шабданбекова Нургүл Темирбекова деген жубайын родильный домго алып барса Бишкекке жөнөтүп салыптыр. Бишкектен кайра балыкчыга жиберип салыптыр. Сразу эле давай кесели дептир, неме кылайын дептир, жанагы беременность токтотолу дептир. На каком основании, кандай кылыш керек? Ушул сыяктуу нерселерди дагы токтотуш керек деп ойлойм. Ушуга дагы көңүл буруп койсоңуз. 3 нерсени сизге сунуштайт элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Султанбекова Чолпон Алыйнада. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу министр, эми көйгөйлөр көп көрдүңүзбү? Бул тармакта аябай көйгөйлөр көбөйүп кетти, анан эң жаманы булар чечилбей атат да. Мен сизге айтайын дегеним, өлкөдө рак оорулар, особенно жаш балдардыкы азыркы күндө аябай күндөн күнгө көбөйүп атат да. Ошонун причинасы эмнеде болуп атат? Ошол жакка бир көңүл буруш керек. Анан бардыгы эле акча сурап эле ар жакта жүрүшпөйбү? Ошого мен көп жолу көтөрдүм бул маселени. Президентибизге да кайрылгам, бир кандайдыр бир фонд түзүп койсок. Ошо именно рак менен ооруган балдар үчүн. Же бир эсеп. Анан баягы кайдыгер эмес бизнесмендер, биздин жарандарыбыз ошол жакка акча которуп, мындай
анан система болуп калса жакшы болот эле дейм да. Анан экинчиси, албетте мына клиника, больницаларды салып атабыз деп айтып атасыңар, жакшы булар. Бирок биринчи болсо улутубуздун ден соолугуна көңүл бурушубуз керек. Сиз комитетте айттыңыз, мага аябай жакты ошо сөзүңүз, баягы алдын ала сейреп жашоо пропагандасын, ошолордун баардыгын bir карап чыгышыңыз керек да. Анан бул жерде бир эле сиздин министерствоңуз эмес, бул жерде билим берүү системасы дагы көптөгөн министерстволор менен кошо иштешкенге аракет кылыш керек. Анан дагы бир сөз, мына Марлен мырзанын сөзүнө кошулуп кетейин деп атам да. Леченияга көңүл буруш керекпи дейм да. Азыр болсо сиздин врачтарыңыздын ичинде, особенно жаш врачтар, бардык эмес эми албетте, диагноз кое албай калышты. Диагноз койгон врач жок. Врачка барсаң, жаш специалист болсо жүгүрүп кетет, эме сен эмең анализиңди көтөрүп алып башка кабинетке барып анан врачтардан. Ал врач сизге көрбөй туруп дары дармектерди жазып берип атат. Анан менин оюм боюнча мына балдардын рак оорусу аябай көбөйүп аткандыгына байланыштуу биринчи материнстводон башташ керек да. Энелердин баягы боюнда болгондон баштап төрөгөнгө чейин кандай бала төрөлөт, доплер бар, бардык нерсе бар да азыркы күндө. Ошого бир жакшылап бир көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Жакшы министр болуп бериңиз эми. Атыңызды дагы алмаштырат окшойбуз. Турсунбек коебузбу, Турдубек коебузбу, ушул жерде отуруп, жылбай реформаларды жасап, бир эл үчүн жакшы кызмат кылып бериңиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Көкүлов Эрулан Калчараевичте. Саламатсызбы, Эркин Маратович. Эркин Маратович, бул должностька эмнеге макул болдуңуз? Кечиресиз, кайталап коесуз бул суроону? Суроону кайталап атам. Эң оор министрликтердин бири. Мындайча айтканда аябай оор абалда да, чындап эле. Анан акыркы 5 жыл эмес, акыркы 10 жыл эмес. Ошо Советтер Союзу урагандан бери эле да. Анан эмнеге макул болдуңуз деген суроону берип атам да, ушул жерге келгенге, министр болуп келгенге. Албетте суроо кыйын. Мага бул сунуш өзүмө күтүүсүз болду. Мен бул позицияга барам деген оюм деле жок болчу. Бирок ушинтип ишенич көрсөткөндөн кийин мен ойлодум, баягы мурун кыла албай жүргөн идеяларымды кылсам мына шанс болуп атат. Анан кийин эгерде мына парламент, руководство эл жагынан поддержка болсо, мен оюмча, мен деле өмүр бою министр болоюн деген оюм да жок да. Мен эгерде мына бир кичине силердин жардамыңар мыйзамдарды өзгөртүп, институцияны өзгөртүп коюңуз, мен спокойно кете берем. Мен карьерага бул кереги жок да. Бирок мен ойлодум, эгерде ишеним көрсөтүлгөндөн кийин аракет кылыш керек актаганга. Ошол. Рахмат. Мисалга алып келгенде, анализ берүүлөрдү билесе, частный немелерге өтүп кеткен бүт боюнча. Бирок негизги анализдерди бизде ким жасайт? Өзү эле Минздрав жасайт. Просто ошол частный клиникалар аркылуу кылат да, ошонучу анализдерди частный клиникалар. Бул деле мындай бир коррупционный схемада, мындайча айтканда. Ошол менен күрөшө аласызбы, Эркин мырза? Эми лабораторный службанын баягы жеткиримдүүлүгү жөнүндө сөз кылсак, албетте биз негизи ушу дары-дармектерди дагы, лабораторный кызматты дагы жалаң гана жеке бизнеске жүктөп салбай, баягы Советтер Союзу жок болгондон кийин бизнеске жүктөп салдык да. Рынок өзү чечип берет депчи. Бул туура эмес подход. Бул деген социально значимый деп коет. Бул рынокто рыночный механизмдер иштебейт. Анткени дары же лабораторный услуга бул баягы нан эмес. Клиент тандагандайчы, бул врач жазып берсе, пациент акыркы уюн сатат да, ошо дарыны сатып алышат же ушул лабораторияга барып анализ тапшырат. Врач айтканды жасайт. Ошон үчүн албетте
мамлекет Минздрав тарабынан бул жакты регуляция кылыш керек. Кантип менин оюмча баягы мамлекеттик лабораторияларды күчөтүш керек. Буга бүт республика боюнча мамлекеттик лабораторияларды камсыз кылыш үчүн көп деле акча керек жок. Бир 10 миллион, 15 миллион доллардын тегерегинде. Ар бир ушу областта, ар бир райондо ошол Эркин мырза, мен аны жеке лабораторияларда кылып Эркин мырза, мен аны түшүнүп атам. Мен да түшүнүп атам, сизге чейинки министрлер да түшүнгөн, баарыбыз эле түшүнүп атабыз да. Бирок аякта акча көп болот атпайбы? Ошол себептен баягы госко өтө албай атат да, частныйда калып калып атат. Анткени акча көп. Өзү анализ канчалык турбайт, услугасы 10 эсе ашып кетип атат. Анализдин өзүнүн баасынанчы. Ошондо болот атат кеп. Ошол частный жерден хотя бы бир 50%-ын бер жакка чыгара аласызбы? Бизге бир аз элибизге жеңилирээк болсун деп. Ушундай болот атат суроо. 50%, мен 100% деген жокмун даже. 90% деген жокмун, 70% деген жок. Хотя бы ушу 50%-ын чыгарып бере аласызбы? Эми Эрлан Калчурович, мен азыр ушул трибунадан 50%га чыгарып берем, арзан деп айта албайм. Чын айтыш керек, мен мага убакыт бергиле, биз бул суроону изилдеп көрөйлү, расчетторду жазайлы, силерге алып келебиз. Мына ушундай инвестиция керек, мындай реформа кылыш керек. И ошондо 50% болобу, 30% болобу арзантууга биз максат коюп атабыз деген биз алып келели. Азыр мен антип азыр айтып койсом анан кийин кабыл алдым Эркин беке, туура айтып атасыз. Негизинен хотя бы ушул нерсе болсо жакшы болот да. Мен сизден күтөм ушуну. Анан мен эле мындай көптөн берки суроомда, санэпидемнадзор вообще мындай иштетесиңерби аны, же ошол бойдон аппендицит болуп, силердин неме Министерство здравоохраненияда жүрө береби, же бир хотя бы бир жумуш кылабы? Оорунун алдын алуу санэпидемнадзор кылыш керек. Адамдардын тамак ашын санэпидемнадзор кылыш керек. Кылбай эле эчтекени. Вообще эчтеке кылбай эле. Ошолор бир нерсе кылабы мындай, кичине иштешеби, аракет кылабы бир нерсеге. Же ушинтип эле аппендицит болуп мындай, бизге тийбегиле, биз көрүнбөйлү деп жүрө береби? Эрлан Калчурович, мен жана айтып кеткендей, туура айтасыз. Азыркы убакытка чейин санэпидслужбага, ден соолук чыңдоо службасына көңүл бурулбай келген. Бул чын. 95% ресурстун бардыгы дарылоого кеткен. И азыр деле ошондой ситуация. Бирок буну өзгөртүш керек. Мен буну умтулам. Болушунча аракетин жасайм. Туура айтасыз. Санэпидслужбаны негизи Минздравтан чыгарыш керек. Көз каранды кылыш керек санэпидслужбаны Минздрав. Анткени бул колуң санэпидслужба, бул колуң больница. Оң колуң, сол колуңду проверка кыла албайт. Анткени үстүндө бир начальник турат. Мисалы үчүн больницаларды текшерип атышат, бирок начальниги бир. Ошон үчүн муну көз каранды кылыш керек, санэпидслужбаны өнүктүрүш керек, ресурстарды бериш керек. Жанагындай мораторийден чыгарыш керек на проверку субъектов предпринимательства деген. Антпесе болбойт. Бул жакка дагы мындай бир чечкиндүү реформаларды киргизиш керек, мен аракет кылам. Рахмат Эркин мырза. Ийгиликтерди кылайм. Чындап эле кылайм мен сизгечи. Анткени мен ойлойм бул сиз бараткан жер мындай оңой жерлерден эмес да, мен сизге чындап эле ийгилик кылайм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Паяздиновичте. Рахмат, Турага. Ассаламу алейкум. Эркин Маратович, ишиңизге боло турган ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Бул өтө мына кесиптештерим деле өзүңүз деле айтып атасыз. Оор жумуш деп. Менде бир сунуш бар да, мына Араван районунда борборлоштурган оорукананы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу өкө бириктиргенден кийин врачтардын көбү кайрылып атат да, ушуну бөлүп берсеңиздер деп. Мен Алкадыр Сабирдиновичке да айттым эле, сиздин оюңуз кандай? Өкө себеби мурдагыдай жакшы иштей албай кыйналып атабыз деген, анан очередтер көбөйдү дейт, башка маселелер, өзүңүз билесиз, ичинде көп маселелер бар. Ошолорго бир карап берсеңиз. Анан экинчиси, Дөбө Коргон айыл өкмөтүндө ооруканабыз бар, ремонту бүттү, рахмат. Бирок сыртында 5 миллиондой ушул акча керек. Аны биз Минфинге жазганбыз, ошого да бир көмөк көрсөтүп койсоңуз. Анан биздин Маңгыт айыл өкмөтүндө ооруканага, Маңгыт айылындагы азыр Достук айыл өкмөт болуп бир болуп калды. Скорый тез жардам машинесин айтылган элек. Мына 2-3 жылдан бери ушул маселе мына чечилет деп атат. Бир жазып алсаңыз сурайынчы. Араван районунда ошол алыскы айылдарыбыздан бири элдер аябай кыйналып атат. Анан дагы кадр маселесин өзүңүз айтып кеттиңиз. Бизден мына өзүңүз да жакшы тааныйсыз.
Каратай Мадай Мусаевич көп жылдан бери бул эм өтө мындай таскан, илимдүү инсан, өзүнүн кесибин жакшы билген инсан. Ошондой инсандарды иштетсеңиздер. Себеби булар ошончо чогулткан иш тажрыйбасын бекер эмне болуп калбасын. Анан ишиңизге келип колдоп беребиз. Ошол биздин көйгөйлөр дагы кийин иштегениңизде байланышабыз. Тез араны чечилип калса элибиздин эле саламаттыгы, ден соолугу, мамлекеттин кубаттуулугу. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Биз жогоруда сүйлөшкөндөй 12:55 болду. Суроо жоопту аяктадык. Комитеттин корутундусун окусаңыз болот, Чолпон Алыйна. Азыр сизге сөз берсем, дайы 3-4 чыгат. Туура түшүнүңүз. Анан добуш бергенден айтып койсоңуз. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесинин 1 бөлүгүндө 2 пункту, 80 беренесинин 1 бөлүгүнүн 6 пункту жана 90 берененин 1 бөлүгүнүн 2 абзасын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 6 беренесине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 27 беренесинин 1 бөлүгүндө 2 пунктун жетекчилик алып, комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин кызмат ордуна дайындоого макулдук берүү үчүн Жечебаев Эркен Маратовичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизилсин.